Экс-чиновниктин экинчи аялынан жаңы скандал. Кымбат баалуу ресторан, ак көйнөкчөн келинчек, фотосессия, кымбат баалуу белектер, мына ушундай той. Акыры кандай болуп бүттү? Экс-губернатордун экинчи аялымын деген Хабиби факты катары мына ушул видеолорду тиркеп, биздин тоюбуз ушундай эле болгон деп жатат. Андан кийин булар уулду болушат. Уулу мүмкүнчүлүгү чектелген болуп төрөлүп калгандан кийин экинчи никедеги үй бүлөсүн таштап, катташпай кетет. Азыр Хабиби айым экс-губернатор Мирбек Мияровду сотко берип, аталык милдетин аткаруусун талап кылып жатат. Бул арада ал биринчи аялынан ажырашпай эле бул Хабиби айымга уда Мирбек мырзанын биринчи аялы бешинчи баласын төрөгөн. Башкача айтканда биринчи жана экинчи аялдары уда төрөгөн. Ошондой эле биринчи, башкача айтканда расмий никедеги аялы дагы үн катып, күйөөсүнүн тарабын талашып жатат. Бул кыз күйөөмдүн экинчи аялы эмес, жөн эле любовницасы болгон деп мүнөздөмө берди. Ал эми эркек өзү эмне деп жатат? Эркектин айтымында бир алдамчы кыздын жалгандарынын курмандыгы болгон. Башкача айтканда бул кыз өзү ушундай акчалууларды кылтакка илип, тузакка түшүрүп, акча өндүрөт экен. Бул кызга салон ачып бериптир, машина алып бериптир, үй алып бериптир, баласына деле камкордук көрүп жатыптыр. Бирок бул акча өндүргүсү келип атат деген оюн билдирип атат. Качан бул кыздын жүрүм туруму начар экенин билгенден кийин мамилени үзүп кетиптир, ушулай жактан жардам берип аткам деп актанууда. Кимисиники канчалык туура, буну кызыгы сот аныктамай болуп жатат. Соттон кандай чечим чыгышы мүмкүн? Мыйзамда 100 000 сомдун тегерегинде штраф салынат. Демек 100 000 сомдун тегерегинде штраф алат. Эгер баланын атасы экени далилденсе, алимент кесилет. Мына болгону ошол. Мыйзамда экинчи аялга тыюу салынгандан кийин мыйзам дагы экинчи аялды коргой албайт. Мындай чырлар балким башталышы болушу мүмкүн. Анткени Кыргызстанда көп эле чиновниктердин, экс-чиновниктердин экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи аялдары бар экени тар чөйрөдө айтылып, алардын айрымдарынын нааразычылыктары дагы айтылып келет. Бул биринчи жолу ачыкка чыгып, талкуу болуп, коомчулуктун бүйүрүн кыздырткан окуя болду.